Жан-Клод Ван Дамм в фильме «Некуда бежать». Сюжет Джо Эстерхаз и Ричард Маркан. Автор сценария Джо Эстерхаз, Лесли Боэм и Рэнди Фельдман. Продюсеры Крейг Баумгартен и Гарри Эдельсон. Режиссер Роберт Харман. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Базаркоргон шаарындагы сот аткаруучулардын зданиясында турабыз. Анткени дегенде бүгүнкү күндө бул жерде бала талашуу маселеси болгон. Ал бала талашуунун негизги себептери жолдошу тарабынан жубайы тарабына артынан зордуктоо, зомбулуктар болуп келген. Ошонун негизинде бул жабыркап жаткан айым качып жашабай коюуга мажбур болгон. Андан тышкары аны менен чектелип калбайбыз. Бүгүнкү күндө булардын 2 баласы бар. Бир баласы бир 16-15 жаш, ал эми кичине баласы 2-класс. Бүгүнкү күндө райондук соттон дагы, облус соттон дагы бала эне тарабынан мажбур иретинде өткөрүлүп берилсин деп жатат. Бирок сот аткаруучулар тарабынан дал ушул сот аткаруучулар тарабынан эмнегедир эле жолдошу тарабына чечим чыгарып жатышат. Биз азыр 3-чү ирет барып жатабыз. 3-чү ирет барганыбызда айтып жатат: жогорку соттон бизге токтотулсун деген кагаз келди. Биз ошонун негизинде токтоттук деп жатат. Бирок эч кандай токтотулсун деген кагаз келбептир. Азыр кабинетке келсем, токтотулсун деген кагазды мен чыгарам деп эки сүйлөп жатат. Кайрат деген мырза экен. Кубаныч дедиби? Кубаныч деген мырза экен. Бул жерде кагаздардын баарында бул нотариус тиги жабыркап жаткан келинчектин жолдошу тарабынан адвокат Ташиевага берилген доверенность. Бул өтүнүш жазып атат, Ташиева өтүнүш жазып атат. Мындан тышкары бул жерде сотко күнү белгиленди, мына арыз кабыл алынды деген эле кагаз, башка эч нерсе жок. Бул сот аткаруучулар деги эле жакшы иштейби же жакшы иштебейби? Урматтуу президент Садыр Жапаров, сизден суранат элек, Базаркоргон шаарынын сот аткаруучуларынын бүт баарын бирден текшерүүгө алып, жана ошондой эле бул жерден кызмат ордунан кыянаттык менен пайдаланган дал ушул инсандарды жоопкерчиликке тартып, жумуштан четтетүүңүздү суранабыз. Бүгүнкү күндө азыр жаш келинчек өзүнө кол салып алса эмне болот? Өз аялын артынан зоруттап келген эркек балдарын татынакай кылып багат деген кепилдикти ким берет? Буну менен чектелип калбайбыз. Өзүнүн аялы менен жашап жүрүп ойногон эркек бүгүнкү күндө дал ошол инсанды экинчи жубай кылып алып отурат. Өгөй апа балага татынакай тарбия берет деп ким 100% гарантия бере алат? Буну менен чектелип калбайбыз. Андан тышкары бул жерде бул эки жубайдын чоң уулу психический жабыркагандыгын документ тарабынан жана ошондой эле врачтардын негизинде, текшерүүлөрдүн негизинде бала психический жабыркаган деп туруп чыгып жатат. Анализдери чыгып жатат. Андан тышкары бул жерде деген тиги чоң уулу өз апасын уруп, сабап, токмоктоп, уят сөздөр менен сөгүп жатат. Бул инсандарды идея кызматкерлери карайбы да карабайбы? Бүгүнкү күнгө чейин бир канча ирет биз кайрылдык, бирок эмнегедир карабай жатканы түшүнүксүз. Сиздер менен болгон мен Кумша Аким. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу эгер болмосо? Учурбаев Кубанычбек. Бүгүн биз Базаркоргон шаарындагы сот аткаруучулардын кабинетинде отурабыз. Анткени дегенде бул жерде Ташиева деген адвокаттын тарабынан өтүнүш жазылып атат. Токтотуп туруңуздар, биз жогорку сотко арыз жаздык деп. Бул жерде бала талашуу маселеси болгон. Анан бизге азыр бул жерде сот аткаруучу айтып жатат. Бул
кагаздын негизинде биз токтотобуз деп атат. Ал бул кагазда айтып жатат. Биз арызды кабыл алдык, сот күнү белгиленди деп туруп жазып атат. А мына жерде через нотариус бул жерде баланын атасы адвокат Ташиевага доверенность берип атат. А бул жерде деген бул мына кагаздын эле бир аз чоңойтуп кыркып койгон кагазы. Негизи мына жерде кагазда мындай, мисалы мындай кагаз болсо, ушул кагазда айтыш керек. Мына сот же мына сот аткаруу мөөнөтү токтоп турсун деген же печать жок, же сот тарабынан кагаз жок туруп, азыр бул мырзабыз айтат, мен токтотомун. Бишкекте таанышы бар дейби, соту бар дейби, кимиси бар дейби, түшүнбөйбүз. Азыр саат канчада бардыңыздар? Жооп берип коюңузчу. Саат канчада бардыңыздар азыр? Баланын атасына. Saat 10'da dayınalım. Анан эмне негизинде токтоттуңуздар? Ишеним өкүлүнүн эмеси боюнча, өтүнүчү боюнча. Жогорку сотто мүмкүн аткаруу өндүрүшү боюнча иш өндүрүш. Жогорку соттон жана эле токтотулсун деген кагаз келди, барып кабинеттен берем дедиңиз. Келсем азыр кабинеттен башка кагаз чыгып атат го. Токтону мен кабыл алып берем. Жок, ал жерде сиз башкача айттыңыздар. Жогорку соттон токтотулсун деген кагаз келди, кабинетке келген жерде берем дедиңиз. Анан мен келип азыр кагаздарды окусам, бул таптакыр башкача болуп атат. Эмне негизинде сиз токтотосуз ошондо? Тиги тарапка эмнеге жан тартып жатасыз? Жок, эмненин негизинде жардам берип жатасыз? Бул жерде жабыркаган апа биринчи станциядан да, экинчи станциядан дагы апа тарапка чечим чыгып атат. Бирок сиздер бүгүнкү күндө апа тарапка жан тартып атасыздар. Эмненин негизинде? Эмненин негизинде? Эмненин негизинде? Бул агабыз Кочкорбаев Кубанычбек экен. Мен азыр токтом жазып берем, көрсөтөм силерге деп атат. Бирок бул жерде биз азыр баланын атасынын үйүндө турган кезибизде жогорку сот тарабынан токтотулсун деген кагаз келди. Азыр кабинетке барганда берем деди. Дал мына жерге келип отурам, эми азыр токтотулсун деген токтомду мен чыгарам деп эки сүйлөп жатат. Ошондо бул жерде жабыркаган баланын апасы өзүнө кол салып өлүп алуу керекпи? Kaçan birini öldürüp bütünen karayısılar dileyin. Yemek Kuancıken. Ben kaçadan beri geliyorsam bir yıl. Kaydan beri geldim. Ne kılganın var bu? Ne kılganın var bu? Mıyzamga başı işte iş kılgıladı. Çok da otat. Buna Verhovnoy'dan çok da otat. Toktatuldu degen kağız çok da otat. Kanal Kuancıken o şu. Kanal kaybeder. Söyleyse caman görester. Болсо деген Hiç kim işlevет райондук normal. соттондагы облус сотундагы чечим чыккан, бала мажбур ретинде апасына өткөрүлүп берилсин деп, бала психически жабыркап калган атасы тарабынан депчи. Ал жерде экспертизадан деле аныкталган кагаздар бар, бүт баары тастыкталып турат. Бирок сот аткарчылар ушундай кандай дейбиз эми? Апа жабыркап жатса, жабыркаган апанын үстүнөн басмарлап Çok da otat. Karasang çok da otat. Tozum çok da otat. Bunlar niye kılmış kıldan? Çok da otat. Түшүнсөмбү? Азыркы учурда Бишкектен кабарга чыгып сурап жатышат. Сураса, мына жерде айтып жатат, жок, токтотулсун деген кагаз келиш керек деп. Бул жерде эч кандай кагаз келген эмес, бирок бул сот аткаруучу курундай эле Кудайдан жылаң айлак качкандай эле инсан экен, калпты опуртуп айтып жатат. Бул азыр баланын апасы. Азыркы балаң канча жаштарда? Azı biri 15'te biri 8'de. Bir yıl 6 ay жүгүрдүк şu iş менен. Бир жыл 6 айдан бери сот тарабынан, аткаруучу тарабынан эч кандай тыянак чыкпай келет. Сот тарабынан чечим бир эмес, эки ирет чыккан. Биринчи райондук соттон дагы, облус соттон дагы чечим чыккан. Бул жерде сотто бала апасына өткөрүлүп берилсин деп чечим чыккан, бирок чечимди эмнегедир аткарышпайт. Бул инсандар 1,5 жылдан бери чуркап жүргөн апа. Geçen başkaça ayttыңар эле. Бүгүн эмне башкача айттасыңар? Канал ошо bir günde пайда болду ошо токтотулсун деген токтом канал өзү ошо. Алып беребиз. Мага Верховныйда сурадым. Бирок Верховныйдан айтып да токтотулсун деген жери кана дейт. Кана токтому. Кана токтому Тилеке мен 1 айдан бери силерге жалбырап атам. Мына баламы алып бергиле деп атам. Материал албайбы? Кана материалыңыз? Алып келип берейинби? Ооба. Siz bilesiz mi bunu? Көрүпсүздөр, азыр эле көрүпсүздөр. Kana toktому деген жери кана мына Ташиванын колу турат.
Мунаны да бериши турат. Кана токтому деген жери кана токтотулсун деген. Ал бүт турсаңыз буяк чыгарып коюңдар. Қазір Жазып берип коюң. қазір Кабинетке барганда дедиңер, кабинетте канаанда токтому. Не кылып атасыңар Тилейке, мен 1 жылдан бери ойноттасыңар, эмне кылтасыңар мени? Намаз окуйун дейсиңер, Кудайдан бир коркосуңарбы? Эшигине барса култап койду да 5 нерсе кыла албай атасыңар. Кече болсо эшигин жаап ачып берем дедиңиз. Кана ачканыңар?